Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин чыгарылышта жакында эле дайындалган президенттин нарындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешев тууралуу сөз кылабыз. Алтынбек Эргешев 1972 жылы Ош облусунун Өзгөн шаарында туулган. 2009 жылдын январдан ноябрь айына чейин өкмөттүн уюштуруу бөлүмүнүн башчысы. Ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин жардамчысы да болгон. Андан кийин бир нече жылдар бою өкмөттө ар кандай кызматтарды аркалап келген. Юстиция министрлигинин базасында тапшырган декларациясы тууралуу эч кандай маалымат көрсөтүлгөн эмес. Бирок декларатор KG интернет порталынын маалыматына ылайык, Алтынбек мырза 2015 жылы 782.973 сом тапкан. 700 чарчы метрди түзгөн бүтө элек курулуш жана 100 чарчы метрди түзгөн үйдүн бир бөлүгүн көрсөткөн. Ошондой эле 2006 жылкы Toyota Prado үлгүсүндөгү автоунаасы бар. 50 жаштагы Алтынбек Эргешев президенттин администрациясынын жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыктын жетекчиси болуп иштеген. Бул кызматтан ал үстүбүздөгү жылдын 14 июнунда бошотулган. Көп өтпөй, тактап айтканда 4 июль күнү президенттин нарындагы ыйгарым укуктуу өкүл болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка Садыр Жапаров кол койду. Андан кийин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Эргешевди жамаатка тааныштырып жатып, аймактагы гендер тууралуу кеп козгоду. Калдарыш Нарын областында эң чоң Кыргызстандагы гендердин бири, бүгүнкү күнү иштеп аткан Каракече гени. Мына былтыр Алтынбек Калдарыш баш болуп, мен баш болуп, бир КАМАЗ таап албайбыз да. Кечирээк баштап калдык, мен ичине кечирээк киришип калдым. Ошо көмүр гендин качканга. Анан ошо Каракечени өзүңүз менен чогуу бир-эки жолу барып көрүп келдиңиздер. 850 миллион тонна көмүрүбүз бар ал жерде, 1 миллиардка жакын деп атабыз. Бирок запастары ошо Кыргызстандагы Советтер Союзунун составында болгон кездеги эле геологический изысканиялар менен турат. Бул жакта 1 миллиардтан да ашык чоң гендер бар деп атабыз. Жетим тоо турат, Сандык турат. Мындан тышкары бир 32 ГЭС курса болот. Эгерде илгерки убактарда Россия произрастала Сибирию дегендей, биздин эми Нарын областын ошондой промышленный энергетический центр кылабыз деген Сабыркулашым экөөбүздүн кыялыбыз бар эле. Ошо кыялдарды эми сиз турмушка ашыра башташыңыз керек. Буга чейин Нарын облусун 2020 жылдын октябрь окуяларынан бери Сабыркул Ашымбаев башкарып келген. Анын кызматтан кетишинин расмий себеби айтыла элек. Бирок саясатчы Жеңиш Молдокматов болуп жаткан кадрдык алмашуулардын кен казууга тиешеси болушу мүмкүн деп эсептейт. Жетим тоо 2009 жылы ачылат деп айтылган. Ошол кезде Максим Бакиев генди кытайларга берип койгонун билебиз. Анда Нарынды Өмүрбек Субаналиев жетектеп турган. Ал каршылыгын билдиргенде анын ордуна Тынчтыкбек Чекиев деген кишини губернатор кылып алып келбеди беле. Ал күчкө салып, жетим тоону кытайларга беребиз деп жүрбөдүбү. 2010 жылы революция болуп кетип, жетим тоо темасы жабылган. Кийин Чекиевди өз үйүнөн өлтүрүп кетишти. Окуяны жетим тоого байлап жүрүштү. Азыркы окуяда ошону эске салып жатат. Иштен кеткен Сабыркул Ашымбаев өзү нарындык. Ал жетим тоо боюнча чечим кабыл алганга батынбай койгон сыяктуу. Алтынбек Эргешев болсо Бакиевдер менен чогуу иштешкен. Жетим тоо темасын жакшы түшүнөт. Айта кетчү нерсе, жетим тоо кени темирдин запасынын көлөмү боюнча дүйнөдө 2-орунда турат. 6 аймактан турган кендин узундугу 40 чакырымга созулуп, жалпысынан 3 миллиард тоннадан ашык темирдин запасы бар. Алимент социалдык түйүндөрдө Алтынбек Эргешевдин Нарын облусуна губернатор болуп дайындалышын жетим тоо кени менен байланыштыргандар да жок эмес.